Учурдагы кырдаал жарандардын финансылык абалына терс таасирин тийгизди. Пандемия учурунда көп студенттер өз ишинен гана эмес, кээ бири жакын адамдарынан да айрылды. Бул факторлор студенттердин жана алардын ата-энелеринин каржылык абалына сокку урду. Ошондон улам контракт негизинде окуган студенттер Билим берүү министрлигинен окуу акысын төмөндөтүүнү суранган. Билим берүү жана илим министрлиги студенттердин суранычына үн катып, бүгүн маалымат жыйынын өткөрдү. Министрлик жождор негизинен окуу акысына төлөнгөн каражат менен каржыланаарын билдирип, студенттердин өтүнүчүн канааттандырган жок. Биринчиден бардык нерсеге финансылык каражат керек болот. Былтыркы кеткен билимден бир кепилдиктер, мындай мүчүлүштөр болуп калса, ошонун баардыгын толукташындагы финансылык каражат керек болот. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, урматтуу студенттер, мен кайрылат элем. Ушуга түшүнүү менен кабыл алып, эгерде вуздар мына жогоруда айтып кетти, эгерде финансылык немеден кыйынчылык болсо, 1000 сомдон болсо да 500 сомдон болсо бөлүп төлөгөнгө даяр, а бирок ошо финансылык каражаттардын кереги болот. Министрликтин бюджеттик саясат жана финансы башкармалыгынын башчысы Акыйкат Баймуратованын айтымында, студенттер төлөгөн акчанын 76% окутуучулардын айлык акысын төлөөгө жумшалат. Калганы окуу жайларынын имараттарын, инфраструктурасын өнүктүрүүгө, коммуналдык тейлөө үчүн төлөнөт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик жогорку окуу жайларында контракттык негизде окутуунун орточо баасы жылына 28.544 сомду түзөт. Анын 76% эмгек акыга жумшалат, 22,4% учурдагы чыгымдар бул коммуналдык чыгымдар, билим берүү чыгымдары жана 1,4% гана материалдык техникалык базасын чыңдоого багытталган. Айкөкүл Адылбекова мамлекеттик техникалык университетинин 4-курсунун студенти. Ал сабактан тышкары өзү окуган университетте иштейт. Айкөкүлдүн айтымында окуу акысынын баасы төмөндөсө, жождорго терс таасирин тийгизет. Бирок кээ бир студенттер оңой эмес шартта жашап жатканын эске алганда, арзандатуу туура эле чечим болорун кошумчалады. Эмне ушул суроо каралса жакшы болмок. Бирок университеттер деле көп скидка кылып бере алат деп ойлобоймун. Эмне дегенде алар деле мугалимдерге контракт төлөп берип атпайбы? Ошол контракттан заработная плата төлөп берип атпайбы? Ошол эле мугалимдердин студент балдары бар. Алар эмесе заработная плата албай калса, кантип ошол эле балдарына төлөп берет контракт. Ошол жагы дагы бар да. Аралыктан окутуу режимине өткөнүнө карабастан, жождордун чыгымдары төмөндөгөн жок. Бул тууралуу министрдин орун басары Нурлан Өмүров билдирди. Анын айтымында республиканын 185 000 студентине 17 000 окутуучу туура келет жана алар пандемияга карабастан ишин токтоткон жок. Максат Леспеков, Талас Аманбеков, 5 канал.